Durсаң мына эфирде вот именно сен барышың керек деген не? Мен саған жаман нерсе айта берем, барсаң жакшы да. Нормально болсо мындай. Жок, барсаң эме өзүңө да. Вот именно сен барышың керек дегенин. Сен мен үчүн барасыңбы? Сен мен үчүн барасыңбы? Бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу достор. Аты жөнүм Канимер Данияров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында Маек. Менде бир дос бар. Ал эми сиздечи? Дал ушул бүгүн ушул долбоордун алкагында сүйлөшөбүз. Конокторубуз ырчылар, бири бизнесмен Төлөгөн Мамыров жана Элдос Алмаз. Жубайыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Алейкум ассалам. Жакшысыздарбы? Ысыктаган деп атасыздар я? Ысыкта тер деп атабыз. Шаарда элебиз го, э? Ооба, шаарда. Кыргызстан булуң бурчунда, керектүү жерде, курсак тойгон жерлерде. Сизчи? Биз да буюрса жакшы. Кудай деп, Кудай берген нерсени кылып коюп, жасап коюп, көрүп, үйрөнүп аракетти кылып атабыз. Кебетесен эле билип турат го, кыймылда экендиги. Кебетесен эле билип турат го, күндө тояшта экенигичи. Сонун долбоорубуздун аталышы айткандай эле, менде бир дос бар. Ал эми сиздердечи? Менде бир дос бар десе. Ооба, достор негизинен көп, шүгүр, баягы кубанасың да ушундай достордун көптүгүнөчү. Анткени ар кайсы тараптан желкеңин колдон буттан алып көтөрүп кеткен достор бар. Ошол сыяктуу эле досторум арасында дагы бир досум бар. Элдос Алмаз. Рахмат, мага келип калды сөз. Мен сүйлөп койдум да. Сен башка досуң айтып берсең. Менде бир мындай деген башка досум бар. Ошол мен досум деп, э? Азыр мен отурам, мен сен айттым мен. Төлөгөн өтө доско бекем жигит да. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Жанагы чыгармачылыктагы досуңуз айт десе, мен айткан болуш керек да. Атак аябай өзү айткандай колунан бутунан алып сүрөп, ар дайым поддержка кылып жүргөн башка тармактагы достор да аябай көп. Эми творчестводо, чыгармачылык жашоодо достору менмин да. Мен аны билем. Чыгармачылыкта достор толтура. Бунуку деле толтура. Бай да. Наоборот, менин досум бул болуш керек. Бунун досу чыгармачылыкта көп. Мен өзү алып баруучу болуп, телевидениеде иштеп жүргөн жигит элем. Анан творчествого кызыгып, ырдап чыксам деп жүргөндө биринчи кадамды ушул досум экөөбүз чогуу баштаганбыз да. Менин чыгармачылыгымы экөөбүз баштаганбыз. Себеп дегенде ушул күткөн күн келди деген чыгарма менен элге таанылып, ушундай Кудай насип этти. Ошол чыгарманы мен өзүмчө ушуну ырдасам жакшы болот деп жүргөм. Бирок ошондо Төлөгөндүн туулган күнү болду ошол күнүчү. Ооба. Түнү уже туулган күнгө кирип бараткан күн болду. Эсимде экен. Ошол экөөбүз бир досумду куттуктап, анан досум ушундай болуп атат деп. Мындай көп чыгарманы угузсам, көп жактыра бербечү да. Анан ошол чыгарманы угузсам, ушул жакты мага, ушуну жазышың керек деп калды да. Анан ошентип эле арадан 3 ай, 4 ай иштелип кетти окшойт. 3 ай, 4 ай болду да. Анан ошентип июндун ортолорунда чыкты окшойт. Ошондо дагы башынан аягына чейин досум өзү турган. Текстти жазганга чейин, даже жада калса атын дагы ушул бала ушундай сунушу менен коюлган да. Мен ойлогом дем, күйдүм, ушундай алдап кеттим деген бир темада жазалыбы десем, досум мындай элдер азыр жакшылык кылып атат, ушул жакшылыгында мындай болгондо кызмат кылган бир ыр болсун. Күн болсун. Ушундай ыр болуш керек бул. Мындай бирдемеге, бир нерсеге чектелип калбаш керек деп айткам мен мындай. Туулган күн десе, туулган күнгө дагы кирип кеткен ыр. Той десе, тойго, сахна десе, сахнаны жарган ыр болуш керек деп мындай план кылганбыз. Бардык жакка кириш керек. Бардык жакка кириш керек.
деп эле эме кылганбыз. Бул болсо таштап кетип кыянат кылды дегенсиң, а? Кыянат кылды деген, таштап кетти дегенде анан бирок Элдостун жашоосунда эч андай нерсе жок да мен билем. Себеби айланасындагы бардык эле адамдар жакшы адамдар. Кыянат кылбай эле. Ал жанрдагы ыр буга жарашпайт дагы. Анан мындай ушул да көрүнүшү. Мен айтпам голливудский болуп калат. Анан Акбар Кубанычбеков буну сөздөрүн угуп туруп күткөн күн турбайбы деген да. Эме буларды айтканымдын себеби ушул сөзүн баштап, идеядан баштап ушул неме оон жанагы үн жаздырганга чейин чогуу кылганбыз да. Ошол чыгармачылыкка ушул кадам таштаганыма чоң бир себеп деген досум ушул. Досум мындай ырдаш керек, бул жерде тигиндей ырдаш керек. 3 күн запись кылганбыз да. Ушул нерсенин баарын угуп туруп, мен мындай суктанып атам да. Экөөңүздөрдүн достугуңуздаргачы. Анан азыр достугуңуздар канча убакыт болду? Канча убакыттан бери доссуздар? Көп жыл болуп калды го. Ал учурда Төлөгөн Ошто эмгектенет эле. Студент болчумун. Мен Жалал Абадта студент элем, телевидение иштейт элек. Жакшылыктарда көрүшүп калганбыз. Ошто бир творческий тойлордо. Тойдо досубуз үйлөнүп. Бирөөнүн тою болот, экөөбүз бассейнге кетип калганбыз. Күн ысык. Мына ушундай учур болсо керек. Күн ысык. Дагы бир эки достор менен. Достор эс алып жүрүшөт жаштар менен. Анан балдары көп да, алда чыгармачыл досубуз, достор толтура. Ал жерден биз кетип калсак деле билинбейттерчи. Анан жүргүлө бассейнге барып келели. Ошол күндөн башталган. Ошол күндөн башталганда анан официально таанышып кел досум, анда менин атым Төлөгөн, Элдос. Анан мен Элдостун ошол тойдогу активдүүлүгүн көргөм. Баарыбыз флешмоб ошол учурда мода болчу. Анан Кара Жоргого бийлегенбиз, ошондо Элдосту алдын тургузушканда анан Элдосту кайталаганбыз. Анан мынтип карап, мындай мынтип карапчы, депчи, мындай бийлегенде дагы кыймылдар кетип атат. Эми бул барып турайын болгон да. Ошондон кийин катташып кеттик. Жалал Абадка келгенде биз тосуп алып Ошко барганда Төлөгөн, анан кийин телефон аркылуу, кийин той кылып калганда досум өзү келип аккордеон менен тейлеп, акырына чейин тейлеп ошентип калыңдашып кеттик. Азыркы учурда семейный катташып да неме кылабыз. Ооба. Жакшы жагы беле жок экен. Жакшы жагы бул эми бала жанагындай таланттуу бала да. Жана тубаса талант. Бул даже айыштан утуп койгон бала да. Аккордеон мененчи. Ушу айтып бере берет. Ушу бир чоң мероприятияга барып калып, аккордеонисттердин немеси болуптур да. 3-чү ал мероприятияга досум да катышкан, Айыштам да катышкан да, атасычы. Анан 3-чү орун паланча, 2-чи орун түгүнчү, анан 1-чи орун деп Айыштам айтып калыптыр да. Өлө сүйүндүм. Деп сүйүнүп, атам бир да алды деп атса, анан Төлөгөн Мамуров гран-при деп койду. Мен андай Мамуров эмес, Абдыгапар уулу болчумун да. Эмешов Абдыгапар деп 1-чи орун элер ду. Андан кийин эми чечүүчү, мен атам бир да алды болдум, сүйүнүп. Өзүнчө жүрөм, депчи жанындагылар мени куттуктап, атаң бирден. Анан эле Абдыгапар уулу, Эмешов Абдыгапар дегенден кийин Абдыгапар уулу Төлөгөн дейт го. Атасына тоңуп калдым да ошол жерде. Анан ушундай дайыма ушул жакшылыкка барганда ушинтип чакырам. Үйлөнмө аспаптардын дээрлик баардыгын. Анан негизи 20дан ашык аспаптын баарын ойной алган жигит алдыңарга чыгат депчи. Бул баарды ойнойт да. Керек болсо бул жанагындай тоголок бирдекени коюп койсоң тешип алып деле ойлой берет. Анчалык барбайлы. Жакшы ырдайт, жакшы оон жазат, композитор. Жакшы жактары аябай көп да. Ушу жаман жагын деле айтам менчи, дос болгондон кийинчи. Эми ушунча жанагы кээ-биркиге зар дүйнө, кээ-биркиге кор дүйнө дейт да. Ушундай таланты бар, ушундай үнү бар. Анан көбүрөөк ырлары жазчы дейм да. Ошол нерсени эмнеге кылбай атат деп ойлойсуз? Ошо бунда ушу Мандем бар десеңиз. Кор дүйнө да булчу. Аккан суунун жана кадыры жок дегендей. Ошол жагын айта берем да. Мен жалкоо эле деп эле айта бер да тарыпмайм да. Ошол жагын же өзүнө бааланбай ошол жагы көбүрөөк жаз дейм да. Жубайбан дуэт издайлы деп иш берген. Тамашалап атат бул.
Ал көрүүчүлөр да койше деп меничи. Келиңиз. Эми Элдос жөнүндө мактайын десем сөз байлыгым аздык кылат. Себеби мына бүгүнкү менде бир дос бар деген ушул темада деле дароо эле мындай сиздер сураганыңыздарда тайсалдабай эле Элдосту тандадым. Ооба, жакын досторум баары эле жакын достор Элдос сыяктуу мындай сырдашалам да бул досум мененчи. Сырдашалам. Анан туура жол көрсөтө алат. Ошол эле учурда азыр мага айтып атпайбы жакшы түгөй депчи. Ошол сыяктуу эле бул деле менен мурда үйлөнгөн үчүн көп кеңеш сурайм. Артыман келип калды өзечи. Жарышып атабыз дейт. Анан Элдостон мен ушул күнгө чейин да калып жүрөм да. Мисалы бойдок кезимде Элдос кыздуу болгондо экөөбүз өлө сүйүнүп отурганбыз. Мына Кудайым биринчисинде чу дегенде сурагандай эле кыз берди деди. Анан экинчисинде уул берди дегенде мен карачы мындай Элдоско суктанганмын да, Кудайга жаккан пенде депчи. Кыз биринчи, экинчисинде баягы нянканан лялька дегендей эле болду да. Экинчисинде уул берди, анан мен уже Элдостой болсом деген Чын жүрөктөн неме болуп калган экен, өзү да ушундай болуп калды. Мен да өлө суктанган элем. Мага да Кудайым ошондо биринчим кыз болду, экинчим уул болду. Анан бул эми жаман адамга, белый зависть деп коет го, жаман адамга мындай эме кылган эмесмин да. Кудайым назары түз да бул балагачы. Анан бай дерсиң кайда. Анан жакшы уул, мисалы барганда койсой берет. Досума өзүнө койсойдурам баргандачы. Мен көп Койсойду, досум койсойн, бирок өзүң соясың дейм да. Койду алып келип койдум. Ке сояйм деп. Ошондой балдарына дагы мисалы аяшыбыз жумуштан кечигип же жумуштан бошобой калган учурда Өзү кирлер деле жүрүп коет деп. өзү тамак кылып. Аяш үйдү жыйнаңыз дегенде жини келип кир жууп алат. Негизинен мындай балдарына мээримдүү, анан мен да ушундай болсом деген жакшы үлгү алам. Бай деп калбадыңызбы? Миллионер менен дос болгон кандай экен? Элдос миллион менен бирден. Жаман? Жаман. Убактысы жок. Бошобойт. Азыр силердин ушул тоңор менен теннис ойноп калдык. Негизи мурда көп эле теннис ойноп турчук. Тез эле жолугуп турчук. Үйүнө бат чакырып турчу. Азыр байып кеткенден кийин чакырбай калды да. Өтө бир чоң Кыргызстанга, элибизге пайдасы тие турган өтө бир чоң проект менен иштеп атат ошол. Ага деле суктанам, мисалы мен досторуман мындай мага окшогон жалкоолор эмес, мына иштерман досторум бар экенмечи. Эки дос чогулса, дайыма ортодон бир тема келет да. Ушул темада экөөнүн ою дал келет, сүйлөшөт. Сиздер эмне тема жөнүндө сүйлөшөсүздөр көбүрөөк? Чогулганда. Ушул кайра эле ыр. Кайра эле чыгармачылык. Башкача сөз жок бизде. Ооба. Мисалы азыр эми бойдок эмеспиз, үй бүлөбүз бар. Негизи эле биз бойдок кезде деле башкача нерселер жөнүндө ойлонбойт элек. Анан жолукканда ушул үй бүлөбүз, телекейибиз тегиз шүгүр. Ошол үчүн башкача деле эме жок. Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул инструмент үйрөнгөндө көбүнчөсү бул аккорддор кандай деп ошол жөнүндө айтор, ошол чыгармачылык экен да. Азыр айтып калдык го, бойдок депчи. Анан бойдок учурунда мисалы достор бир чогулганда, жолукканда, могу кыз кандай экен? Могу кыз менен сүйлөшөт атам азыр. Могу аяшкаң болот кандай экен деп көрсөтүп калат го. Ошол учур болду беле? Ооба. Болгон. Төлөгөн жактан көп болгон андай. Мен көбүрөөк бойдок жүрүп калдым да. Көбүрөөк бойдок жүрүп калдым. Бирок сен деле аяшты мага эметкенсиң го. Ооба. Көрсөткөнсүң. Ошол учурду бир эсте элечи. Эми мен өзүм көрсөткөн учурларым көп деле эсте албайт экенмин, чындапчы. Мага бир эле жолу көрсөткөн. Төлөгөн мындай айтат эле да, жакшы ниеттүү досум. Токтолбойсуң дейт. Болду да эми дейт мен досум токтолдум деп. Анан уже акыркы учурларда ишенбей деле калдым эле да досума дейт. Үйлөнөм деп айылга кеткенде анан бирок кеңешем да мындай кыз бар экен досум. Мен Сүрөттөрүн жөнөтөм. Бирок алар менен тааныспай туруп, кыздар менен тааныспай эле туруп мындай бир кыздын сүрөтүн жиберип коем да, кандай кыз экен деп. Жакшы, азыр Кудайга шүгүр, жакшы аяшкабыз бар жанагы.
үйлөнгөндөн кийин жубайың жакшы болсо катташасың да кийинки досторуң менен. Негизи факт ушундай экен да. Анан кийин жубайың жаман болуп, досторуң жөнүндө коюңчу деп кое турган болсо, мындай катташпай деле калат экенсиң да. Бирок бир чындыгы бар. Айланаңдагылар менен дальше мындай катташып кетиш үчүн аялыңдын дагыларга ою түз болуш керек экен. Мисалы күнү түн алдыңда мээңе куя берсе, мына досуң мындай да, мына досуң мындай да деп куя берсечи, алыстап ал каласың. кийинки айдан баштап анын бир болбогон кымдыктар, кемчиликтери делечи сага чоң болуп көрүнө баштап, анан келинчегим дурайда окшойт деген ой келет экен да булчу. Эми бул баштан өткөн катар айтпайм, силер андай кала албагыла. Бул мен да чоңдордон уккан сөзүм. Бирок бизде андай болбогон үчүн мен келинчегим Кулпунайга таксикоз болуп талгак болуп калды. Кулпунай берип бул деген кубаныч да, сүйүнүч. Ушул баягы үй бүлөбүзгө болгон сый урматтын белгиси. Аяштарыбыз, мисалы келинчектерибиз бири-бири менен мамилеси жакшы. Сүйлөшпө. Ооба. Мисалы аяшым врач болгон үчүн мен келинчегим көбүрөөк сурап турат. Ошо. Основном мен аялым сурайт экен да. Биздин келинчек Аяшкага неме сулук жагында иштейт да, Аяшкабыз. Аны ошол бир жакка барарда, той-пойго барарда ушинтип кайрылып турабыз. Аны Аяшка жакшы, үйгө чейин келип, убактыңыз болбосо мен барып неме кылып берейин деп ушинтип жакшы. Демек мындай бар чынжыркен да, үзүлбөгөн. Анысы бар, шүгүр. Ошондой. Эми бир аз мен балдарым бир аз кичинекейлик кылып атат, дагы чоңоюшуп калса, эс тартып калса, балдарыбызды да дос кылып. Бул катташты дагы байлап бекемдеп койсок, алдыда эми биз ажыралбайбыз го дейм. Себеби көп жылдык тарыхыбыз бар. Анан бири-бирибизге жамандыгыбыз жок. Бул досумду көп мындай толгоч, токчулуктун белгиси деп мындай ошентип элестет да, бирок андай болгону менен бул бизге караганда жеңил болот, Бул суга түшсө наоборот үстүндө калып калат. Анан мисалы волейбол ойногондо мага караганда бийик секирет. Футбол ойносо дагы көбүрөөк ойнойт. Анан кийин теннистен бул келтирет любойнча. Көрүнүшүнөн андай да ойлобойсуң да. Спорттун эле бардык түрүн ойнойт. 100 метровкага деле мага караганда тез келет. Жок, бирок тез келиши мүмкүн бир эле учурда. Артыма ит кой берсе. Сонун анан бага сөз түрдө бир ортодо таарыныч болуп калат го. Анда-санда бир таарынып, бир чалганды албай калып, же болбосо бир маанайыңыз жоктор ушундай кылган учурда. Элдеш көп таарынат десең. Ошол учурда таарындыкпы бири-бирибизге ушунча жаш. Жок, эми мындай өтө бир серьезный болуп, чукул таарынышкан жокпуз, бирок мен айтып берейин, эми Элдостун таарынган учуру ушул мен звонок кылганда мен албай калам. Анын да себеби бар. Качан? PUBG ойноп жүргөндөчү. PUBG жеди го, мен айтам болчу. Мисалычы, мындай да. Мен звонок кылам, ойноп отурат да. Минтип коет да, үстүгө. Албайт. Мен көргөндөй эле сезем да, анычы. WhatsApp'тан жазып берем. Алайын арыга минтип үстүгө минтип койбосо мен билем PUBG ойноп атасың депчи. Тен жазып коет азыр депчи. Ошондой бир учур болгон, атак мындай таарык болгон. Бирок PUBG мен жаман көрөт элем да. Мен негизи убакытты текке кетиргенди аябай жаман көрөм. Мен айтып бердим, мен PUBG-н убактын текке кетти да, ойнобочу ушуну. Андан көрө башка кездечи, мисалы сен жаш кезиңде башка оюндарды ойногонсуң да, мисалы Tetris, Sega жана эмне дегендерди. Counter Strike дегендерди ойногонсуң да, туурабы? Жо моюнуң алам ойногонсуң балалык кезиңде. Мен балалык кезимде ошол нерселерди ойногон эмесмин да. Мен ошо жана инструменттерди үйрөнүш менен балалык кезиндеги немелерди пландарды толтуруп атам деп. Ошондой эле айт. Мен бала болуп, ошол играларды ойноп турмун да. Кимдер менен ойнойсуң? Анан чоң эле кишилер менен ойнойм. Чоң эле кишилер менен ойнойм. Бирок эми негизиненчи балалык кезимде ошондо ойноп турмун дагы, анан инструмент аспаптарды үйрөнүп кетип калды балалык кез анан. Анан эми килтегенде ошол планды толтуруп коеюн дедим. Анда сон кезекти оюнга көрүм келип турат. Азыр сиздердин бага тапкычтыгыңыздарды көрөлүчү. Бул жакта азыр мына ушундай тамалар жазылган алфавит. Анан бириңиздер ырчы, бириңиздер дарыгер. Ырчы менен дарыгер азыр мен ырчы болоюнчу. Унаа оңдотуучу жайда жолугуп калышты. Сиздердин диалогуңуздар кеттик анда. Ассаламу алейкум.
Ой, бар болыңыз, бар болыңыз. Вообще көрінмеп еттіңіз да досым. Келгіз. Городта жүрем. Досым, biraz алақпал сұрашып, алдыңызға келіп қалдым да. Еркелеп келген тұрбайсың ба? Йо, шынай дейсің анан кейін. Сізге еркелеп келеміз да. Жақсы. Зима халада деп атты келек күнді қайба үсіп кетті. Қоқиды, ысыды. Йод жетішпестік азыр елімізде biraz көп жолы қодат досым. Кальций да жетішпейді. Ошоға лимондон көбірек ішіп тұрыш керек досым. Манго да жақсы. Нәк болыстым. Унутпаңыздар, сіздер уна унутуучу жайдасыздар. Оңдотойын деп келдің бе машинаңды? Порш автоунан оңдой тұрған жай ушул жер дегенден ушул жерге келіп қалдым досым. Рас эле ушул жер. Сен да машина ушул жерде оңдолтабы? Тетиңде турат. Ушул жай жакшы экен. Форточкасы дагы бар да. Сону. Фарамды оңдотойын деп келдим эле. О, эми окшоду. Хы деп эле. Досым келтиресиң да ушинтип. Цеп бузулуп калган окшойт мендечи. Чата шынайга. Шиналарына текшерип коеюнчу. Шиналарына текшертип кой досым. Не кылам мен буга? Ыйга өтүп кетейинчи. Ырасын айтсам, машинам көп бузулуп атат. Досым, машинаң бузулбасын. Жолуң ачык болсун досым. Мына машинаң дагы оңдолуп калды. Машинанын астына мындай юбка койсоң мына. Iya. Бали, негизи тапкычтык жөнүндө билүү сонун турбайбы? Мага көбүнчө төлөгөнгө келген тамгалар аябай келип атты да. Мага деле сенин тамгаларыңа келип атты. Ушундай келип атты. Бирибизге поддержка кылып коелу деп жүрөктөн кыжалатчылык бар да. Сонун. Азыр эме кылсак болобу? Эгер мүмкүн болсо, бирок инструмент жок, эки достон бир сонун чыгарма болсо. Сезим гүлүн ачты. Сени менен күлүп постум бул таңды бүгүн. Негизи жазып болчусуң. Бай көздөрүңөн көргөн кезде ой кыялым бүт өзгөрүлгөн. Сенсиң жалгыз жүрөккө буйрук берип дүйнөмдү бүтүн башкара алган. Күткөн күн келди, жаным куш болуп талпынган. Тагдыр мага аруу жанга куш кылып ак сунган. Өзүң барда өчпөгөн, эх сүйүм көктөгөн. Өзүң менен өмүр, ай кызыгын көп көрөм. Сонун аткарып алды, үнүңүз береке. Азыр сурагым келип турат. Сөз түрдө мына ырчылар жайдын аптабында көлгө кетип калат, жака кетип калат, бияка кетип калат го, анан залга да барышат. Сиздер барасыздарбы? Мен ушул өзүмө ушул залга барайын деп өзүмө 1 жылдык абонементти өзүмө оформить эттим эле. Эч мындай мүмкүнчүлүк болбой атат да. Жа абонемент болсо убакыт жок, убакыт болсо абонемент жок болуп, ушундай болуп атат да. Мага залга барганын кереги жок. Вот именно сага керек да, доске. Сага керек мынакей, мисалычы. Мага эмне кереги бар? Эмне, 90 күн белгиси болуп эле нормально эле жүрөм. Аяшым эле айтат, барктап кетсеңиз эме болуп калат, эле. Жем барышың керек да, доске, бул баардыгы мындай, барып мындай ден соолукка такалат да. Ошондо сен азыр мени семийсиң деген турасың да. Семиз эмес, досум, антип өзүңө кабыл алып ойлой кой. Просто эми барсаң жаман эмес да, жакшы да. Жок, кое турсаң, эфирде вот именно сен барышың керек деген эмне? Мен сага эмне жаман нерсе айта белем, барсаң жакшы да. Нормально болсо мындай, тартып колуңду. Мен кармасам да болбойбу, доске. Түзүлө отура бер эмне? Жок, барсаң эме өзүңө да. Вот именно сен барышың керек дегенин. Сен мен үчүн барасыңбы? Сен мен үчүн барасыңбы? Сен өзүң үчүн барасың, туурабы? Жок, кандайча мен үчүн барасың, өзүң үчүн? Мен айттым, мага кереги жок дедим, болду да.
Жем керек, эми досум мындай да, биз жакшы дос болгондон кийин мындай. Именно эфирде сен Келеңиздер азыр эфир жүрүп атат азыр. Жок, вот Чыккандан кийин сүрсөк болобу өзүнчө? Өчүрүп салсаң болот дейм, өчүрсөң азыр. Вот именно сен эфир учурунда, вот именно сен барышың керек деген уже жагымсыз көрүнүш, азыр элдер деле ойлойт дейм. Чөтөскө мындай дейми? Эми мен сага жакшы нерсени айттым да, сен барып кое бер деп, мен азыр бияк тартып каяктан билейин. Просто барып кое бер деп атам да. Ошо абонемент сага да айтып коеюн депчи. Жок, кереги жок, нормально. Коем мындай. Тарып эле эфирде отуруп. Жок, нормально дейм, болду дейм. Коем ма? Ыйлап Үзүлүп отуруп. эмне тегерен. Кандай актер турмайсыздар сиздер? Актерчилик чеберчиликти дагы жакса Досум, барып өтсө коер дейм, комментарийге эмне? жазып коюңуздар, барам досум, барам. Сен мен үчүн бара белең. Барам досум, өзүм үчүн барам. Болду. Качан барабыз эми? Жакшанда азыр айтып калдыңыздар го, майктын башында дагычы биз настольный теннис ойнойбуз депчи. Анан жүрүңүздөр анда эки достун беттешин көрөлүчү анда. Кандай ойнойт, кимиз утат? Экөөбүз бирдей эле болобуз, негизинен кыйрат ойнобойбуз. Ошол жолугушуубузга, ушундай кыймылдашыбызга себеби бир шылтоо болуп калсын деп стол теннис жакшы экен. Анткени мен инструмент ойнойм, спорттон негизи стол теннис жакшы да. Достор, анда биз эки достун кыл чайнашкан беттешине көрүп алабыз. Ракетка тандаңыздарчы. Кимиңиздер кайсы тандайсыздар азыр? Мен ракеткам турмас болуп калыпты дебешчи. Ну, слабыйраак мага боло берсин. Шарик ким аласыздар? Шарик подачасы тиштап коерсиз. Достор, азыр биз беттешке күбө болобуз. Ким утат? Азыр алдыда. Барыбызга кызык. Келиңиздер. Эсептеп турайын. Падашка. Кетти. Ноль, 1-0. 1-0. Эй! О, 1-ден. Элдос үстүп кетти, 2-0. Берип калды. 2-1. 2-2. 2-2 эсеп. Досумду дайыма өзүмө кош алып жүрөм да. Өзүм алда кетип калсам тоже болбойт. Ай. Жакшы сөз. Жожону күздө санайбыз дей беле? На больше. Партия. Бали. Негизинен достук жеңди. Элдос экөөбүз көбүнчө Элдос көбүнчө сен жеңесиңби? Жок, жеңилип Көбүнчө мен калдым. жеңемби. Негизи Элдос деле жеңип турат. Сонун жеңиш куп болсун. Рахмат. Эмне, бирнеше бар? Бар болуңуздар, ишиңиздер ар дайым иликтер болсун. Эми ойын бүткөндөн столдун акчасын, теннистин акчасын төлөп койсоң. Төлөгөн. Мен төлөгөнмүн да. Төлөгөнсүз. Төлөгөнмүн да. Рото Супертонун жалпы көрүүчүлөрү, биз ушундан бүгүнкү менде бир дос бар берүүбүздү жентифайбыз. Аты жөнүм Калимет Данияров. Кайрадан бир кийинки сонун маектерден амандашканча бар болуңуздар. Көрүшкөнчө. Сак саламатта болуңуздар.